Assalamu alaikum. Момун Мусман бир туугандар, касиеттүү кылымга караткан кыргыз элим. Мынакей Кудайым буйруса биз Акниет Аманат коомдук фонд бүгүн 1 ноябрь күнү мына Индия жерине келип, Мээргүлдүн операциясынын астына келип, сиздерден иншалла дуа сурап турган кезибиз. Эртең Кудайдын ыйык күндөрүнүн биринде жума күнү иншалла Мээргүл карындашыбыз операцияга киргени турат. Ошондуктан мына бир сиздердин жардамыңыздар менен, бир Аллахтын буйругу менен карындашыбыз Индияга сапар тартып, мынакей иншалла операцияга кирер астында турат. Эртең азыр кирип Мээргүлдөн кабар алып чыктык. Жакшы, буйруса абалы жакшы. Бүгүнкү күнгө чейин өтө жакшы күндөр өтүп келди иншалла. Элибиз жардамын берип, дуасын берип, буйруса операциядан дагы аман эсен чыгат деп биз ниет кылабыз иншалла. Элибиз канчалаган мекендешибизди тутат. Мен терең ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Биз кечеки күнү 23 октябрь күнү операцияга кирет деп элге коомчулукка маалымат бергенибизде ушунчалык кыжаат болуп, түн уйкусун бөлүп, мекендештер күндү күн түндү түндөбөй улам бизге жазып, Мээргүлдөн кыжаат болуп, сарсаны болуп, ушундай сурап турган ар бир мекендешиме ыраазычылык билдирем. Мына иншалла ошол операция күнү эртең боло турган болуп атат. Дагы да мекендештер ушунча жардамыңыздарды бердиңиздер. Аллах берип аткан ырыскыңыздар менен бөлүштүңүздөр иншалла. Буйруса эртеңки операцияга дуа берели, иншалла аман эсен чыгып алсын. Мына эжеке кандай бул абал кандай болуп атат? Индияда кандай көрүнүп калдыңыздарбы? Индияда жакшы көрүп калдык, абалы жакшы, Кудайга шүгүр. Анализдер туура чыкты. Рахмат кыргыз элге ушунча жардам бергениңиздерге. Өзүңүз кандай жакшы эле мындай ниет менен турасызбы операцияга? Коркпой этпей эле киремдер. Жок, жакшы, Кудай кааласа, баары жакшы. Иншалла, иншалла. Бактыгүл эже, кантип атасыздарбы? Рахмат, жакшы, саламатсыздарбы? Калың журтум, саламатсыздар кыргыз элим. Сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин көмөгүңүздөр менен Кудайга шүгүр, Кудайым ушу күндү насип кылып, мына буйруп эртең Мээргүл операцияга кирет. Колдоо көрсөткөн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Алладан кайтсын, баардыгыбыздын кылган мээнетибизди Алла насип кылып бизге кайтарып берсин. Жогоруда мен айтып кеткендей 23 октябрда болуп турган операциясы Мээргүлдүн өпкөгө инфекция жуктуруп алгандыгы үчүн болбой калган. Буйруса баардык анализдерин тапшырдык, баардык анализ жакшы. Азыр ушу анализдер жакшы экенин угуп туруп, кубанычыбыз койнубузга батпай толкунданып турган мезгилибиз. Баардыгыңыздарга дагы бир жолу Алла ыраазы болсун. Буйруса эртең операцияга кирип эсен аман чыгып алгандан кийин анан дагы беребиз Мээргүл тууралуу информация. Азыр толкундаганыма эмне деп сүйлөшүмдү билбейм. Баардыгыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Иншалла, иншалла. Мына мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Эгерде дагы кимде ким бул Мээргүл боюнча мен сиздерге айтып өткөм, операциясына толук каражат топтоло элек жатып эле абал оордууна байланыштуу жиберилген. Эгерде дагы да кимде ким жардам берем деген болсо, ошо мурунку эле Сбербанк картасына, мурунку эле эл сом номерлерине салып жиберсеңиздер болот иншалла буйруса. Рахмат баарыңыздарга. Аллах ыраазы болсун мекендештер. Рахмат. Макулбу? Я. Ne diyecek? Ne diyecek? Brother. India. Mээргүл. Mээргүлдү brother. Mергül Braza. Мээргүл кандай абалың жакшыбы? Кыйналбай эле жакшы жатасыңбы? Мынакей Кудай буйруса эртең операция кирет. Эртең операция өтүп атабы? Жакшы эле, кыйналбай элесиңби? Буйруса жакшы болосуң, кыжаат болбой. Жылыш барбы? Элиңе салам айтып кой. Салам айтып кой элдериңе, мекендешиңе. Кыйналып атат. Буйруса эртең операция иншалла буйруса. Küçük बताए पहले दिनों में भी डाल दिया ना।
Assalamu алейкум. Дагы бир жолу мекендештер, бир туугандар, касиеттүү кылымга арткан кыргыз элим. Мына азыр ушул Кара Балта жеринде өзү Алай, Чоң Алай районунун тургуну болот. Мээргүл бир тууганыбыздын боору боюнча өткөндө дагы келгенбиз, азыр дагы келип өтө абалы кыйналып атат. Кече больницадан чыгарып коюп, чачы түшүп калыптыр дегенин сүрөттөрүн көрүп алып, эжесинин ыйлаган сөздөрүн угуп алып, көзүбүзгө жаш алып, шашып ушуп мына келип турган чагыбыз. Жакшы болуп кетсем, мен дагы өзүм ошогон адамдарга жардам бергим келет. Өзүнүн ден соолугунан дагы башкалардын өмүрүн артык койгон Мээргүл Анарбек кызы 3 жылдан бери боор илдетинен жапа чегип келет. Айрыкча акыркы 1 айдын аралыгында ден соолугу кескин түрдө начарлап, денесинин баары шишип, чачы төгүлүп, дары-дармек дагы таасир бербей калган. Ага карабастан 25 жаштагы Мээргүл жашоого болгон үмүтүн үзбөй, айыгып кетем деген ниет менен жашап келет. Кыргыз элиме өтө ыраазычылык, терең ыраазычылыгын билдиргим келет. Ушинтип кайдыгер карабай жардамга кол сунгандарына, бизден кайтпаса дагы Кудайдан кайтсын. Алла ыраазычылыгы үчүн дагы жардам сурагым келет. Күнөн күнгө акыбалым оорулашып кетет. Мен дагы келечекке койгон максатым көп. Үмүтүмдү сүнбөй элбейт. Жардам сурайм кайрымдуу инсандардан. Мен дагы ушинтип жакшы болуп кетсем, мен дагы өзүм ошогон адамдарга жардам бергим келет. 7 жашында атасынан айрылып, апасын жана бир туугандарын кароо жоопкерчилигин мойнуна алган Мээргүл турмуштун бир топ татаал күндөрүн баштан кечирген. Жакындары үчүн жан күйдүрүп жүрүп ден соолугунан ажырап калды деген тай эжеси күн-түн дебей жанынан чыкпай келет. Аз эле күнү калды дейт. 1 ай дагы дары ичип келсе болобу дедим 1 айда. Десем 1 ай убактыңар жок деди. Бунун бир эле жолу ошо боорду алмаштырыш керек деди. Анан жатып алып эле Кудайдан тилеп атат. Ушинтип кыйналгандан көрө өлө эле калбайм эже дейт. Мен ооруп аткан 1 мүнөтүмсүз дейт, көтөрө албайт дейт. Бардык эле ушу мусулман бир туугандарга кайрылып кетет элем. Аянайын кыргыз элим. Ушунча биздин жардамга муктаж адамдарга жардам берип, жакшы болуп келатат. Ушул жетим кызга деле жардам берип коюңуздарчы. Мээргүлдүн дарты бир гана боорунда эмес.